Дени сак улут өнүккөн өлкө деп көп айтабыз, бирок улут саламаттыгын камсыздоо, алдын ала чараларды көрүү, генофондду сактоо, кош бойлуулукту туура пландаштыруу үчүн биздин мамлекетте деги эле кандай аракеттер көрүлөт? Саламаттуу улуттун башаты эмнеден башталат? Мына ушул маселенин айланасында биз бүгүн кеп козгойбуз. Үй бүлөнү туура пландаштыруу бул мамлекеттик деңгээлдеги негизги маанилүү маселелердин бири. Дени сак улут албетте үй бүлөнү туура пландаштыруудан башталат. Себеби үй бүлө бул чакан мамлекет. Андагы төрөлгөн ар бир наристе өлкөнүн келечеги, улуттун көрүнгөсү. Үй бүлөнү туура пландаштыруу адамдын өмүрүнө сапат, бакыт, ден соолук берет. Кыргыз мамлекетинде биз изилдөөлөр жүргүздүк. Ушу үй бүлөнү пландаштыруу кызматында кандай тоскоолдуктар болгон, ошонун кесепети кандай болду. Ушул бир жылдын ичинде эгер пандемияга чейин бир тандалган мекемелерде, мисалы ошо Кара Суу районун алалы, ушундай чоң райондордон айымдар, репродуктивдүү жашында болгон айымдардын ушул үй бүлөнү пландаштырууга болгон кызматы канча деңгээлде кесепет көрсөттү. Биз изилдесек, чындыгында мурун ошол кызматтын алуу пайызы 100%дан алсак, пандемия учурунда бул 70%га төмөндөп кетти. Ал төмөндөгөн кесепетинен анан күтүлбөгөн кош бойлуулук, күтүлбөгөн оорулар, залакалар, ошо төрөлбөй элек түйүлдүккө тийгизген залакалар болду. Андан тышкары дагы эне өлүмдүүлүгүнө дагы таасир бериши мүмкүн болду. Ошондуктан бул үй бүлөнү пландаштыруу жалпы эле ар бир үйгө тиешелүү болот. Эгер кош бойлуу эне өзүнүн ден соолугуна залака кылса, анда мешбитер өлүмгө дуушар болсо, анда бул мамлекет көп уттурган болот. Үй бүлөдө калып калган балдарды багуу, ошол эле жубайына туура сапаттуу жашоо берүү, бул өтө чоң зыянга дуушар болот. Ошондуктан үй бүлөнү пландаштырууну биз жалпы стратегиялык түрдө карашыбыз керек. Анан азыркы ошол эң багыттардын белгилери бул үйрөтүш керек. Мектептен баштап агартуу системадан кагаз жүзүндө Кыргызстанда көп аракеттер болду. Долбоорлордо, мисалы программалар, ЮНИСЕФтин программалары, башка эл аралык коомдордун программалары менен өзгөрүүлөр, сунуштар болду. Бирок тилекке каршы ошол кагаз түрүндө калып, үйрөнүү, өнөрчүлүк ушул мугалимдерде төмөн деңгээлде калгандыктан балдарыбыз дагы эле баягыдай сапатсыз, сабатсыз, ошонун кесепетинен туура эмес жолдор, туура эмес натыйжалар болуп атат да. Турмуш куруп үй бүлө болгон жаштар балалуу болордун алдында жеке өзүлөрүнүн жана болочок чүрпөлөрүнүн ден соолуктарын, сапаттуу жашоосун ойлогон болсо, албетте сөзсүз түрдө бул багытта билим алуусу зарыл. Саламаттуу улут бул ар бир инсандын өзүнүн ден соолугуна жана үй бүлөсүнө туура кам көрүүдөн башталат. Ошол себептен саламаттык сактоо тармагындагы камтылган үй бүлөнү туура пландаштыруу концепциясы өзгөчө мааниге ээ. Кош бойлуулукту пландаштыруу бул баланы тукум кууган оорулардан, тубаса дефекттерден, кош бойлуулук төрөт учурундагы көйгөйлөрдүн, кандагы жана жыныстык жактан жуккан түрдүү оорулардын алдын ала турган комплекстүү жүргүзүлгөн иш-чара болуп эсептелинет. Себеби адистердин айтымында акыркы кездери Кыргызстанда жыныстык жактан жуккан түрдүү оорулардын кесепетинен түйүлдүктүн туура эмес калыптанышы жана өспөй калышы, ара төрөлгөн балдар, аял жана эркектин тукумсуздугу сыяктуу учурлар өтө көп кездеше баштады. Тилекке каршы бүгүн буга коронавирус илдети да кошумча көйгөйлөрдү жаратууда. Жанагы жыныс аркылуу жугуучу оорулар. Эми ал оорулардын мурун эле бизден кыйналуу болчу эле буларды башкаруу боюнча. Ар кайсы чоң программалар жасасак дагы булардын эмесиз саны көп эле койдон калчу. Азыр болсо бул абдан көбөйдү. Вирустук багытта, бактериялык багытта, анан паразитологиялык багытта бул инфекциялык жугуштуу оорулардын саны дагы эле көбөйүп атат. Эми коронавирусты билесиздер да, бул эми вирус багытта болгондуктан мурун эле болгон бул группадагы вирустардан да кыйналчу элек. Азыр эми коронавирустун өзүндө кесепети бар. Түйүлдүктөргө таасир бергени же төрөт кош бойлуулук учурунда ара төрөт болуу коркунучундайлар болуп атат. А эми бизге мурун кездешүүчү көп, азыр деле кездешип аткан вирустардын группасын алсак, бул герпес жана цитомегаловирус. Анан дагы бир группасы бул ошол гепатит, сары корон вирустар группалары. Булар чындыгында ошол үй бүлө пландаштыруу жакшы деңгээлде болбосо,
коркунучтары бар. Эмне коркунучтар эми мисалы герпес вирусунун 8 түрү бар, бирок алар эң негизгиси бардык багыт жактан кире берет. Аба аркылуу, контакт аркылуу жана вертикалдуу түрдө төрөт учурунда да кире бериши мүмкүн. Анан булар киргенде баягы тери аркылуу слизисти деп коет, ошол катмар аркылуу кире берет. Киргенде бул түз эле ошо биринчи киргенде жанакындай жаралар пайда болуу менен адамдар ойлойт, бул жеңил эле оору дейт. Чындыгында бул жаралардан ары нерв түйүлдүк чөкдөргө барып, ошол жерде жашап калат. Бул хроникалык болгондуктан анан бул ошол тукумсуздук алып келет, клеткалардын бузулушуна алып келет. Бул анан боюнда болуп калса түйүлдүккө таасир берет. Анан түйүлдүктүн анан сокур болуп калышы көзгө же мээге да доо кетиши мүмкүн коркунучтары, же боорун талкалаган учурлары болот, тубаса ошо талкалаган учурлар болот. Ошондой сыяктуу эле цитомегаловирус дагы бул вирустай да ошондой таасирлери бар. Бирок мунун өзгөчөлүгү бул ошол нерв клеткаларын абдан жакшы көргөндүктөн көбүнчө түйүлдүктөр бул баягы ич көңдөй, мээ көңдөйүнө суу көп толгону, гидроцефалия дейт, же ошол эле жүрөккө деле таасир бериши, жанагы тубаса пароктордун пайда болушу деген. Башкача айтканда, вирустун таасири өтө көбүрөөк зыяндуу болуп саналат бактерияларга салыштырмалуу. Кыргызстанда бир жылда 120 миңге чейин наристе жарыкка келсе, анын ичинен 10% ара төрөлгөндөр, 8% тубаса кемтиктер менен төрөлгөн наристелер. Түрдүү патологиялардын кесепетинен бир жылда жаңы төрөлгөн ымыркайлардын 3% чарчап калса, 40ка жакын эне төрөт учурунда каза болот. Бул көрсөткүч калкынын саны аз болгон Кыргызстан үчүн өтө көп. Мындай кейиштүү абал үй бүлөнү туура эмес пландаштыруу жана түгөйлөрдүн балалуу болуу чечимин кабыл алуудан мурда дарыгерлерге өз учурунда кайрылбастан күтүүсүз кабыл алган чечимдеринин кесепетинен келип чыгат. Жыйынтыгында болочок эне атанын организминдеги түрдүү дарттар, вирус инфекциялар эне баланын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунуч алып келет. Ушул силер атап өткөн инфекциялар аябай эле жайылган. Азыр ар бир аялдан, экинчи аялдан текшергенде ошол инфекциялар чыгып атат. Эмне үчүн мындай жайылып атат? Эмне дегенде бул баягы неправильный образ жизни ведут наши, в общем, женщины, наши мужчины, ошол кыздар, балдар, ошол жыныстык жол менен жугат бул. Планировать этиш керек, түйүлдүктү ошо планировать этердин алдында ушул инфекцияларга тапшырып, лечение кыла турган инфекциялар лечение кылып, калган учурда иммунитетти көтөрүш керек. Бул инфекциялар баягы закладка органов деп коет, баягы жаңы эле түйүлдүк бүтүп, органдарга уже баягындай дифференцировка болуп, органдар уже формироваться этип атканда, ошого аябай чоң роль ойнойт. Ал жанагындай аномалия развития плодаларды алып келет, неразвивающий беременностьтерди алып келет. Ошон үчүн алдын алыш үчүн текшерилиш керек, лечение алыш керек. Острый периодда дагы ошону билип калса, лечениени обязательно алыш керек. Мен ушу кеңеш берет элем. Өзү үйлөнөрдүн алдында ушул инфекцияларга текшерилип, анан үйлөнүшсө жакшы болот эле. Жада калса ушул ВИЧ-инфекцияга, гонорея инфекцияга, трихомониазный инфекцияга текшерилип туруп, анан үйлөнүшсө жакшы болот эле. Любой пара үйлөнөрдүн алдында. Мен айтар элем да, мынау статистикага таянып, азыр мынау мен иштегениме деле 35 жыл болуп калды да, 35 жыл. Биз жаңы бүтүп иштеп атканда, жанагы бала ичинен мерт болуу, жанагындай аномалия развития плода дегендери мындай аябай мындай почти кездешпейт эле да, болот эле, бирок аябай аз болот эле да. Азыр мына биздин мекемеде эле аябай ушунчалык көп болуп атат. Бүт райондор, бүт биз
биз баягы 3-чү критичный уровень деп коет, ошо 3-чү этаптагы немебиз да бизчи деңгээлдеги стационар болуп эсептелебиз. Ошолордун баарын бизге жөнөтүлөт. Ошон үчүн бизде аябай көп болуп атат. Ал эми республиканын масштабына алганда ошончолук көп болот да булчу. Адамдын ден соолугуна жана баланын өмүрүнө коркунуч алып келген ВИЧ-СПИД, сифилис, гонорея, трихомоноз сыяктуу жыныстык жактан жуккан оорулардын катарына кирген герпес, цитомегаловирус, гепатит, хламидия, микоплазма, уриплазма, таксоплазмоз сыяктуу вирустук инфекцияларга болочок ата-энелер азыр көңүл кош мамиле жасашат. Бирок вирустун бул түрлөрү түйүлдүктү алгачкы стадиясынан баштап жабыркатып, тубаса дефект, түйүлдүктүн өспөй калышы, балдардын шал оорусу, инвалид, эрте өлүм жана вирустарды ташып жүрүүчү болуп төрөлүшүнө шарт түзөт. Урогениталдык группа деп коет. Муну хламидия, микоплазма, уриплазма дейт. Кээ бир учурда бул чындыгында вирустай болуп клеткалардын ичине кирип абдан коркунучтарды пайда кылат. Ошол эле жүрөк системасына, нерв системасына жана башка тиешелүү системаларына да. Анан булар ошол кош бойлук учурунда да жалпы организмге таасир бериши мүмкүн, же ошо төрөлүп аткан учурда дагы таасир жугуш бериши мүмкүн. Анан ушундайда албетте биздин системадагы медициналык кызматкерлер туура билип, туура багыттап, кээ бир учурларда төрөткөн туура эмес болуп калат, кээ бир учурда операция жолу менен да чыгарыш керек, ошо вирустан жуктуруп калбаш үчүн деген сөз да. Биз маани бербей келген жогоруда айтылган вирус жана инфекциялардын дээрлик бардык түрлөрү түгөйлөргө жыныстык жактан жуккан оор оорулардын катарына кирет. Анын кесепети болочок балдардын жана алардан кийинки муунду дагы жабыркатып, генетикалык мутацияларга алып барат. Бул албетте улуттун саламаттыгына чоң кедергесин тийгизип, генофонддун бузулушунун негизги себебине айланып, аталган көйгөй көзөмөлдөн чыгып бара жатканын аймактардагы врачтар дагы айтышууда. Бүгүн сиздер көтөрүп жаткан маселе азыркы мезгилдин эң курч жана көйгөйлүү маселеси экендиги өтө маанилүү болуп жатат. Анткени менин 51 жылдык иш тажрыйбамда менин жүрөгүмдөгөн маселелер козголуп жатат. Мурда эгерде 100 үй бүлөгө 2-3 гана учур каттала турган болсо, тукумсуздук, аномалия развития плода деген нерселер 2 учур каттала турган болсо, азыр болсо тескерисинче болуп калды. Инфекциялардын негизинде болуп жатат да, бул деген нерсе келечекте Кыргыз мамлекети оорукчан же болбосо инвалидтердин өлкөсүнө айланып калабы деген коркунуч турат. Эң негизги себептер болуп. Жаштардын арасында, деги эле эл арасында чаржайт, башаламан жыныстык катнашуулардын негизинде инфекциялар абдан көбөйүп кетти. Ушул инфекциялардын негизинде тукумсуздук, жанагы менин жогоруда айтып кеткен аномалия развития плода, генефонддун бузулушу же болбосо кыргыз генефондунун тамырына балта чабылып жатат деген сөз. Негизинде ошолордун инфекцияларын алып келген кесепеттери менен алектенип калдык да. Ошондуктан биз профилактикалык же болбосо астын алуу иштерди күчөтүшүбүз керек болуп жатат. Астын алуу иштерди күчөтүш үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Эң негизгиси биз мектеп жашынан баштап тарбиялоону башташыбыз керек деп ойлойм. Анткени ошол мектептердин программасына ошол көйгөйлүү маселелерди киргизип, балдарды жаштайынан тарбиялоо, балдарды жаш турагынан баштап тарбияласа, булардын аң сезиминде өтө терең сиңип, жана ошол нерседен корку сезими пайда болуп, кандайдыр бир алар уже даярданып калышат. Андан дагы көйгөйлүү нерсе бул биздин мамлекетте лабораториялардын жоктугу. Дарылоо боюнча система такыр эле жолго коюлбай калды. Анткени бул убагында дарыланбагандан кийин бул инфекциялар курч түрүнөн бул өнөкөт түргө же болбосо хронический формага айланып кетип атат. Бул хронический формага айланып кеткенден кийин аларды дарылоо өтө кымбатчылыкка туруп калып атат жана кыйынчылыкка туруп атат. Оорулардын өзү үчүн дагы, медиктер үчүн дагы өтө кыйынчылыкка туруп жатат. Жаңы үй бүлө курардын астында ушул инфекциялардын астын алуу боюнча ата эле лабораториялардан өтүп
жеке эле сүйүү менен эмес, булар лабораториялык жолдор менен дагы алардын таза үй бүлө болушуна көмөк көргөзүү керек. Бизден таза тукум болот деген ушундай үмүттөр менен жашаса абдан жакшы болмок. Эми менин оюмча бул ишке жалгыз эле медиктер же болбосо дагы бир компетентный элдердин эле кийлигишүүсү эмес, бул жерге менин оюмча мамлекеттин кийлигишүүсү зарыл. Анткени мамлекет кийлигишпесе, муну жалгыз медиктердин күчү келбейт, муну жолго коюп ошону иштеп чыгуу боюнча, ошолорду иш жүргүзүү боюнча жалгыз медиктердин алы келбейт. Ошондуктан мамлекеттин кийлигишүүсү дагы өтө зарыл. Врачтардын айтымында, эгерде биз жалпы калктын саламаттыгын, жаш муундун келечегин ойлогон болсок, анда сөзсүз түрдө үй бүлөнү туура пландаштыруу боюнча жугуштуу оорулардын кесепеттерин, адистердин кеңешин камтыган туура маалыматты элге жеткирүүбүз шарт. Ал үчүн мамлекеттик деңгээлде жана саламаттык сактоо менен билим министрлиги биргеликте атайып план иштеп чыгып, анын негизинде жаштарга билим берүү боюнча иш алып баруубуз керектелет. Балдардын да билими төмөндөп баратат, алардын анатомиялык, физиологиялык билими мектепте жакшы берилбегендиктен же методикалык ыкмалар эски болгон же туура эмес болгондуктан билимди аз болуп атат. Бизге мына дарыгерлик катары келишет, бир кеңеш бербестен 3-4 жол кеңеш бериш керек, окутуш керек болуп атат, үйрөтүш керек болуп атат. Ошон үчүн айтарым, бул тараптан дагы ошо масс медианын дагы салымы көп болот. Эгер ушу агартууга жардам беришсе, жалгыз эле медициналык кызматкерлер мунун баарын бүтүрө албайт. Врачтардын айтымында чаржайыт мамилелерди куруу, чылым чегүү, алкоголдук ичимдиктерди ичүү жана туура эмес тамактануунун кесепетинен бүгүн өлкөдө инвалид жана оорулуу балдар көп төрөлүп, эне жана баланын өмүрүнө коркунуч жараткан учурлар арбын кездеше баштады. Алкоголдун санын айтсак, анда албетте бул боорго таасир, боордун анан баягы биздин жумурткаларга, жыныс клеткаларга таасир берет. Ошон үчүн эгер боорду алкогол аркылуу кыйнап салсак, анан боордун кызматтары бузулуп, анан анын ичинде бизде шлактар, туура эмес агенттер көп болуп, анан анын баары тукумданууга таасир берсе, андан кийин түйүлүктүн өсүшүнө таасир берсе, анда ошон үчүн сунуш кылат элек спирт ичимдиктерин токтотуу керек деген сөз да. Экинчиси, чылым чегүү болсо азыр билим менен деле далилденген. Эгер аял киши айрыкча чылым чексе, анан түйүлдүк пайда болсо, анын түйүлдүктүн кийинки эне тону дегенди коет, ошонун жабышканы дагы өзгөрө баштайт. Жатын ичинде ал туура эмес жабышат, же эрте ажырап кетет, же туура эмес капталга туура болуп калгандыктан ал эненин тону кийин төрөткө абдан чоң залака кылып, кансыратып, эненин өлүмдүүлүгүнө, баланын өлүмдүүлүгүнө алып келет. Ошон үчүн баягы чылым чегип аткан кыздарга да дагы бир сунуш. Эгер ошондой үй бүлөнү пландаштырып атсаңыздар, чылымдын терс таасири далилденген билим менен, ошон үчүн чылымды токтотуш керек. Улуттук генофондко коркунуч жараткан жыныстык жактан жуккан жугуштуу оорулар бүгүн болочок муундун саламаттыгына балта чаба турган болду. Оорулуу ата-энеден сөзсүз түрдө оорулуу жана инвалид балдар төрөлөт. Бул көйгөйгө мамлекет азыртадан баштап чара көрбөсө, жакынкы келечекте Кыргызстан күчтүү мамлекет болмок түгүл, инвалидтердин өлкөсүнө айланып калышы толук мүмкүн. Алдын алынган чаралар гана анын кесепеттерин жоёт. Болбосо кесепеттер менен күрөшүү мамлекет үчүн дагы, ата-энелер үчүн дагы, медицина кызматкерлери үчүн дагы оор түйшүк. Ошол заматта көрсөтө турган кесепеттери бул ошол түйүлдүктөрдүн өлүп калышы, же эрте ымыркай мезгилинде чарчап калышы, же эрте ымыркайдан бала чактагы инвалиддик деңгээлге жетиши, бул албетте мамлекетке көп акча сарп берет, үй бүлөнүн көп акча кеткен сарпталышы дегендейчи. Андан тышкары бул эгер популяция мындай көбөйсө, албетте бул генетикалык материалдын бузулушуна алып келет. А генетикалык материалдын бузулушу албетте жанагы ар кайсы генетикалык оорулар бар да. Жалгыз эле ошо сейрек кездешүүчү генетикалык эмес, ошол бизден күнүмдүк болгон оорулар, алардын өзлөрүнүн тубаса механизмдери пайда болуп калган ошол учурлар болот да. Эрте өспүрүм кезде пайда болгон, жаш кезинде пайда болгон оорулар болот. Ошон үчүн эгер бул үй бүлө пландаштыруу, башкача айтканда, өзүнүн башка жагынан таасир берип атат, ушундай
коомдо коркунуч пайда болгон. Ошон үчүн үй бүлөнү пландаштырууну туура кылсак, анда бул санды жок дегенде өзүнүн тиешелүү деңгээлине кармап калыш керек да. Ошол генетикалык ооруну же түйүлдүк тубасы оорулардын каражатка сарптоо көп кетип атпайбы? Эгер биз пландаштырууну санасак, албетте башында көбүрөөк ойлонуп атат. Мисалы ошол киртмек кактарга же гормоналдык каражаттарга көп акча кетет деп ойлонушат. Мындай салыштырсаңар, баланын дарылоо, баланы инвалид андан ары багып кетүү, кийинки турмуш, кийинки неберелер пайда болуу, ошолорду ошонун баарын карап чыксак, анда акча каражаттан бул үй бүлөнү пландаштыруу ыкмаларды өздөштүрүү, кеңейтүү бул бизге арзаныраак болуп саналат, туура болуп саналат. Ошон үчүн дагы айтат элек, өкмөт тарабынан болобу, коом тарабынан болобу, ушул салымды көбөйтүш керек, финансылык салымдарды, анан агартуу салымдарды көбөйтүш керек. Ошол чындыгында масс медианын жардамы менен көп үйрөтүш керек. Бул көйгөйдөн мамлекеттик деңгээлде кабыл алынган чечкиндүү чаралар гана куткарат. Ал үчүн мектептеги жогорку класстын окуучулары жана студенттерге адистер тарабынан даярдалган маалыматтар таркатылып, болочок ата-энелерге жеткирилиши шарт. Ал эми үй бүлө курам деген жаштар ден соолуктарына кам көрүп, таза жүрүп, адеп акылакка көңүл бурушулары керек. Себеби ден соолукту улут гана күчтүү жана өнүккөн мамлекетте түптөй аларын унутпайлы.